Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз мамлекеттик тил предмети боюнча 8-класстар үчүн темабыз бышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр. Бүгүнкү числону жазгыла, теманы жазып, бышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр сабагыбызды баштайбыз. Демек, балдар, биз 2 жана 3 чейректе бышыктоочтун кандай сүйлөм мүчөсү экендигин, анын кандай түрлөрү бар экендигин толук өтүп бүткөнбүз. Ошентсе да бир сыйра кайталап эсибизге салып коелу. Бышыктооч сүйлөмдүн айкындооч мүчөсү, ал кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын, ордун, мезгилин, сыпатын, санын, максатын, себебин билдирет да. Кандай, канча, кайда, качан, эмне себептен, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет. Бул белгиленген жазылган суроолор, балдар, эң негизги гана суроолору. Ал эми мындан башка дагы бир канча суроолору бар. Эсиңерде болсо, мисалы үчүн, кандай деген эле эмес, кандайча, кантип деген да суроолор берсек болот. Мен эң негизги суроолорду гана жаздым бул жерге. Мисалы үчүн, жамгыр түнү бою челектеп жаады. Эмне болду? Жаады. Баяндоочу сүйлөмдүн эмне жаады? Жамгыр жаады сүйлөмдүн ээси. Жамгыр качан жаады? Түнү бою жаады. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Мезгил бышыктооч. Жамгыр кантип жаады? Челектеп жаады. Кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат. Бүгүнкү темабыз, балдар, бышыктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарары жөнүндө биз маалымат алабыз. Эсибизде болсо, морфология бөлүмүнө өткөнүбүздө биз сөз түркүмдөрү жалпы 12 сөз түркүмү бар экенин өткөнбүз, кыргыз тилинде. Демек, бышыктоочтун милдетин маани берүүчү сөз түркүмдөрү аткарат. Алар: зататооч, сынатооч, санатооч, тактооч жана чакчыл. Негизинен ушул сөз түркүмдөрү көбүнчөсү сүйлөмдөрдө бышыктоочтун милдетин аткарат. Азыр болсо булардын ар бирине бирден токтолуп, мисалдар менен көрсөтүп берейин. Зататооч, балдар, көбүнчө бышыктоочтун милдетин, орун бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы үчүн, тоодо кар калың жаайт. Каерде? Тоодо. Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндөгү зататоочтор. Балдар айылда эс алышты. Каерде? Айылда. Же болбосо мектепке кетти, үйдөн чыкты. Кыймыл аракеттин багытын билдирген сөздөр зататоочтор, орун бышыктооч болот. Сынатооч сыпат бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы үчүн, шамал катуу сокту. Кандай сокту? Катуу сокту. Апамдын маанайы күндөй ачылды. Кандай ачылды? Күндөй ачылды. Сынатоочтор сыпат бышыктоочтун милдетин аткарып турат. Санатооч өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы үчүн, сыртта мылтык 2 жолу атылды. Канча атылды? 2 жолу атылды. Туткундар 10 ондон тизилишти. Канчадан тизилишти? 10 ондон тизилишти. Санатоочтун бардык түрү, 6 түрү ошол өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Тактооч. Көп учурда тактооч бышыктооч болот, балдар. Ал мезгил, сыпат жана өлчөм бышыктоочтордун милдетин аткарат. Мисалы үчүн, көпкөн жигит көп сүйлөйт. Канча сүйлөйт? Көп сүйлөйт. Кыймыл аракеттин өлчөмүн билдирип турат. Айбек англисче ырдады. Кандай ырдады? Англисче ырдады. Кандайча ырдады. Кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат. Кышында аюу чээнге кирип уктайт. Каерде уктайт? Качан уктайт? Кышында уктайт.
кыймыл-аракеттин мезгилин билдирип турат. Ал эми чакчыл этиштин өзгөчө формасы сын сыпат бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисал үчүн, күн уясына кылкылдап батып бара жатты. Кантип батып бара жатты? Кылкылдап батып бара жатты. Мугалим сабакка шашып кирди. Кантип кирди? Шашып кирди. Бул сайттан балдар ушул китепти скачать этип аласыңар өзүңөрдүн телефонуңарга. Анан ушул китептеги көнүгүүлөрдү иштейбиз. Бул китеп биздин ошол мектепте, лицейде колдонуп эле жүргөн китебибиз. Китептин биринчи көнүгүү силерге 150 көнүгүү 100 бетте ачасыңар. Текстти окуп чыгып, бышыктоочтор катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Кайсы жөндөмөдө тургандыгын аныктайсыңар. Бул биринчи көнүгүү. Ал эми экинчи көнүгүү болсо 151 бетте бул сүйлөмдөрдү окуп чыгасыңар. Бышыктоочтун милдетин аткарган сөздөрдү таап көчүрүп жазасыңар. Бул эки көнүгүүнү сөзсүз түрдө дептериңерге аткарып, аны мугалимдериңерге жөнөтөсүңөр. Кийинки көнүгүү төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Демек, карап көрсөк, бул сүйлөмдөрдүн бардыгы бышыктоочтун милдетин аткара турган сөздөр экен. Буларды ооз эки сүйлөм түзүп, өзүңөрчө бышыктоочтун милдетин аткаргыдай кылып сүйлөм түзүп көрөсүңөр. Тапшырма. Биз музейге барганда. Ушундай аталыштагы темада чакан эссе жазасыңар. Эсседеги бышыктоочтордун астын сызып белгилеп коесуңар. Жазган ишиңерди сүрөткө тартып, аны WhatsApp аркылуу мугалимдериңерге жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар.